29-ноябрь 2021 жыл Жайыл Баатырдын үйүндө бүгүн Жайыл ата коомунун кайрымдуулук коомдун кичине иш чарасы болуп жатат. Ал иш чара кичине аз камсыз болгон үй бүлөлөргө, энелерге кичине биздин Дорога перемен деген дагы кайрымдуулук фондунун жардамы менен уюштурулган кичине бир кайрымдуулук бир иш чарасы бар эле. Ушул иш чараны жетектеп шаардан бери барып инвалидтерге коляска да уюштуруп эмгектенип жүргөн Жайыл ата коомунун мүчөсү, ардагери жана ошондой эле апрель революциясынын баатыры коомунун да төрагасы Шербетой Сатыбай байкеге сөз берип коелу. Ушул байке бүгүн уюштуруп жатат. Мен Шербетоев Сатыбай Карпаевич, Кыргыз Республикасынын 7-апрель элдик баатыр коомдук бирикмесинин төрагасы, Жайыл коомунун мүчөсү, кайрымдуулук иштер менен дайым иштешип келем да. Мына ошол бүгүнкү күнү мына жерде тургандар Красновосточ айыл өкмөтүнөн келген жардамга муктаж адамдар. Бул жардамды биз Дорога перемена деген кайрымдуулук уюм бар. Мына ошол уюмдардан алып келип жатабыз. Ошонун президенти Тажибаева Елена жана ошонун жардамчысы Байгучуков Руслан, Кайбалдиев Кубан деген жигиттер жардам беришип, уже 5-ши жолу берилип жаткан жардам. Мындан тышкары алар жанагы майыптарга коляска берди. Мына 3 жолу кийим берилди, 2 жолу продукты берилди, 1 жолу Карабалта шаарына, 2-нчи жолу Кайыңды шаарына, андан кийин Күрпүлдөк деген айылга, анан Кайыңды айылына шаарына кийим алып келип берди. Мына бүгүн болсо Красновосточтун айыл өкмөтүнө, ошо Красновосточ айыл өкмөтүнүн социалдык коргоо боюнча жетекчиси Роза Үсеналиевнин жардамы менен ушундай ишти уюштуруп, бул кишилер жана транспорт маселесин, бензин маселесин чечип берди да. Анан эми ушундай берип аткандан кийин биз мына коомдун милдети, биздин апрель баатырлардын милдети мына муктаж адамдарга жардам берүү, жана дагы ошол муктаж адамдардан тышкары укугу бузулган адамдардын укугун коргоо. Анан менен мына Тажибаева Еленага, Байгучук Русланга, Кайбалдиев Кубанга өзүм сиздердин атынан, өзүм атынан, апрель баатырлардын атынан, Красновосточ айыл өкмөтүнүн жетекчилигинин атынан, Жайыл коомунун атынан ыраазычылык билдирип, рахмат айтып кетелим да. Урматтуу кайрымдуулук фондунун жетекчилери, жардамчылары, сиздерге чоң рахмат. Өркүнүңөр өссүн. Дайым ушинтип элге кызмат кылып, жардам берип жүрүңүздөрдү каалайбыз. Рахмат. Эки сөздү мына биз Жайыл ата коомунун төрагасы Насыралиев Русланбек дагы кичине келмегеле, ошонун атынан сүйлөп да коеюн. Бул коом Жайыл ата коому дагы бүгүн эле түзүлүп калган коом эмес. Мынакей 30 жыл болду коом кайрымдуулук ата бабалардын эскерүү күндөрүн өткөрүп турабыз. Мынакей Жайыл баатырдын музейи экинчи музейи болуп атат. 2 эстелик, 3 эстелигибиз бар. Ошондой эле ушу коомдун жетекчилерине дагы ошондой эле мынакей 2 эстеликти тургузуп берген, музейде туруп берген биздин Жайыл баатырдын урпагы Динара Исаевага дагы ыраазычылык билдирип кетебиз. Анан акыркы сөздү болсо бизге жакын ошо Красновосточный айыл өкмөттүн социалдык тармагында иштеген Роза эжебизге сөз берип коелу кичине. Мен сиздерге чоң ыраазычылыгымды билдирем. Сатыбай Карпаевичке чоң ыраазычылык. Бул баатырлар коомунун төрагасы бизге аябай жардам көрсөтүп жатат. Ошондой эле переменалардын баардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Биздин Красновосточ айыл өкмөтүнүн аз камсыз жашаган үй бүлөлөрдүн баардыгына жардамды берип жаткандыгыңар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Эми үкүм болсо жаш кыргыздын урпактарын өстүрүп жаткан жаш энелерге кичине сөз берип коелу. Ошол Дорога перемена коомунун жана Жайыл ата коомунун ошо жетекчилерине ушул жерде иштеп жаткан чоң эже агаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Анан бизде
айыл өкмөттөн ушу көп балалуулар тизмесине жазып түшкөн Роза Азиматова эжеге дагы ыраазычылык билдиребиз. Мен 5 балам бар. Бул жерде квартирада жашайм. Анан ушул кайрымдуулук фондго мен ишкирип кошуп жардам көрсөтүп аткан бүт баарына ыраазычылык билдирем. Аты жөнүңүз? Атым Кутбидинова Гүлбарчын. Рахмат, аман болуңуз. Балдарыңызды татыктуу тарбиялаптырсыз. Сиздердин урпактарыңыздардан чыган дагы адамдар чыгат деп үмүттөнөбүз. Сиздерге дагы барбы? Эми булар эми жаштардагы мындай ичине ыймандуу, булар тартынып атышат. Эми бирөө сүйлөсө эле болот деп атат окшойт. Баарыңыздарга рахмат. Ушу Дароо Перемен кайрымдуулук фондунун жетекчилеринин баардыгына баягы ким дедиңиз, орус улуттан болсо дагы фамилия президент Тажыбай эжеге дагы баардыгыңыздарга ыраазычылык. Кыргыздар мурдатадан боорукер кайрымдуу болгон, бир нанды теңге бөлүп, 5 кишиге керек болсо 5 кишиге бөлүп баардыгы тең ынтымакта жашаган. Ошол ынтымагыбыз арта берсин, заманыбыз тынч болсун. Баардыгыңыздарга рахмат. Мынакей коомду көрүп алдыңыздар, келип туруңуздар. Сизге да ыраазычылык, баардык жакшылыктардын баарын каалап кетем.